Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, at сүйүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Абакандан тайлар келип тур туугандар. Азыр ушул тайларды тартабыз, көрсөтөбүз, маалыматын алабыз туугандар. Кандай тайлар, эмне болгон жылкылардын балдары, бойлору кандай, бардык маалыматты алып беребиз. Айбек эке, эми өзүңүз айтың, Абакандан өзүңүз алып келипсиз. Айта бериң тайлар боюнча. Assalamu alaikum. At жылкы сүйүүчүлөрү. Şu тайларды Абакандан барып, bir ай жүрүп, әр үйүрдөн бирден, экиден кылып терип алып келдик. Тандалма тайлар экен да, Тайлар. Bir 200 жылкынын ичинен bir тай зорго чыкты. Жакшыларын тандалып келдик да. Ат боло тургандарын. Азыр тайлардын жолдо 10 күн болуп калды келгенде. 5 тай, bir полторашка алып келдик эле. Бул тайлардын жашы кандай десем? Бул тайлардын жашы эми майга барып 1 жашка толот да бардыгычы. Майга. Анан мына жерде 2 чакан турат. 1.45-тин тегерегинде бойлору. Мынага башын көтөргөн мынакей жерде тай. Ошо эки кичинекей чекеде кеткен дагы кечки. Туура, Туура, кечки тай. Анан калгандарын 1.50-1.55-тин тегерегин үчөө. Мына үчөөнүн бойлору ушундай чоң тайлар экен да негизи. Бул Абаканда жылда биздин ушу Актөбө айылына алып келет жигиттер постоянно эле алып келип жүрүшөт да. Анан могу айтып кетсек, могу аттардын алды уже улакка кирип $20.000, $30.000 болуп сатылган аттар да. Булардын акелери ушул үйүрлөрдөн чыккан. Ушул эле тайлар чыккан үйүрдөн келген жылкылар да ушу. Биздин Актөбө, Аксы районунда улакка чуркуп аткан чоң аттар. Могу анда азыр могу тору менен жанындагы жерде кенже кулундар экен анда. Кенже кулундар. Булар кечирээк туулган кулундар, ошон үчүн бойлор кичине 1.40-45-тин тегерегинде болуп турат. Амма үчөө майскийлер. Булар ушу майскийлер. Чоңдору. Майда 1 жашка толот да буларчы. Азыр булар 1 жашка толо элекпи? 1 жашка толо элек. Просто чоң кулундар да. Бойлору чоң экен дейм да, баягы кыргыз аттардай бар экен, азыр ушу турушунда эле кулун болсо. Булардын энелери 1.75-тен өйдө бейлер да, узун атка окшогон фигурный бейлер. Биз дагы атайын барып 100-200 жылкынын ичинен тандап, анан 4 жакшы. Булар азыр арык экен да, Булар азыр жолдо чарчап келип, али багы өз калыбына келе элек да, тайларчы чарчаңкырап турат. Анан булар азуу. Кече 3-4-өөнө зорго нокто салып жете албай калдык да булардычы. Азыр могу жетелегенге көнөлөй экен да булар азуу. Көнөлөк алычы. Бул байкуштар кат арыктаптыр, э? Булар жолдо эми жол алыста. Абакан деген шаар эми алыста, ал жактан келгенче 3-4 километр болуп кетет. Чарчады да. Фурада келди. Фурада келиштир да. Кечегиде зорго күзөп Байкуштар арыктап, акыбалы деле калбаптыр, э? Могу үчөө аябай эле чоң көрүнөт экен көзгөчү. чоң, биздин мына кыргыз жылкылардан чоң да, мына кундандардан. Бая жанына келип көрсө кадимкидей билинет да, азыр могу бардыгы монда бойлуу болгон үчүн арасынан андай билинбеши мүмкүн, бирок негизи чоң кулундар экен да. Ошондо могу экөө кенже кулун болуптур да, э? Кенже кулундар экен. Чип турган бул кенже кулун. Могу жерде дагы кенже кулун, калган үчөө. Ушу экөө берактагы экөө кенже кулундар экен. Үчөөн көрдүңбү, зоңкой турат. Сөйөктөрүн караңы, буттун узундуктары. Айгылары дагы чоң жылкылар да. Чоң аттарбы? Булар кандай? Өзүңөр түз алып келдиңерби же бирөөлөр алып кеп бердиби? Кандай болду биягы? Жок, биз өзүбүз барып атайын тандап 1 ай жүрдүк ушу Абакандачы. 1 ай жүрдүк. Муну ошондо Абакандан өзүңөр тандап, өзүңөр алып келдиңер. Өзүбүз тандап. Баягы ортомчу, посредник дегендер жок. Жок. Өзүбүз менен көрүп, үйүрүнө барып, токойуна барып, тоолоруна барып, өзүбүз тандап алып келдик да. Эми Айбек тайлар эми биягына кароо керек экен да, бир жакшы колго түшсө, жакшы карап, тарбиялап өстүрүш керек экен да тайлар да. Буюрса. Şu жакшы алармандар болсо, ушу алып барып бакса, булар 1 айда өз калыбына келип, андан да bundan да чоңоет го дейм. Азыр булардын жүндөрү да түшө элек экен да, үрпөйүп. Түшө элек булардын үрпөйүп, ага ал жак суук экен да. Талада жүргөн. Буларды энелеринен бөлөлүп алып келдик да, ошон үчүн арыктап кетти да. Баягы сүттөн сразу ажыраганга арыктаптыр да булар. Айбек бунун бааларын кандай кылып коебуз? Эми бунун балларын кандай кылып койсок, мына 3 чоң тай турат го.
Баягы Чоң тайда, үш чоң тай. 200 000 кеми бар. 200 000 кеми бар, Анан мына бизди карап турган тору тай 120 000 кеми бар ошо. О кенже кулун 120 000 кеми бар. Анан о башын тик чийтип көтөрүп турган. Жакын барайчы ошону азыр көрсөтүп коеюн. Мо жерде, Ошо 130 000 кеми бар. Чоңдору 200 000 кеми бар. Эки кичине бирөө 120, бирөө 130 000 кеми бар экен туугандар. Тайлар арык экен да, бул кичине эти бар болгондо бөлөкчө болмок экен тайлар. Эти болгондо чоң тайлар болмок да. Булар чоң тайлар эле, просто арыктап кичине жүдөп турат да. Жолдо кыйналып келишти да. Ошол жактагы баягы сүрөт, балким жанагындай видео анча-мынчалардан тартылгандар барбы? Бар. Баягы кызыгып сурагандар кандай болду экен дегендерге баягы WhatsApp-ына жөнөтүп көрсөткөнгө. Бар. Энелердин да видеолору бар. Өстөрүнүн дагы ошо энелеринен Ошол жакта жүргөн. Жүргөн жеринде видеолор бар да. Мына туугандар, тайлардын маалыматын алып бердик туугандар. Тайларды ортомчулары жок, өстөрү түздөн түз алып келиптир Абакандан. Азыр тайларга кароо жок болуп, баягы колго көнбөй азоо тайлар экен. Ошого бир аз азоо экен азыр мына өзүңөр көрүп тургандай жүндөрү өзүп, байкуштар жүдөп калыптыр анча. Жал куйругун кесип коюшту. Дагы эле баягы чарчообузду кайталайын экен тайлардын. Тайлар азыр Аксы районунда турат туугандар. Аксы району Кербен шаарында. Биз номерлерин жазып калтырабыз. Номерлерге байланышка чыгып сурайсыңар туугандар. Региондорго за граница доставка бар туугандар. Кеми да бар деди. Ал кенже тору кулунун дагы сыны аябай жакшы экен.